Бул түндү жер жүзүндөгү миллиарддаган мусулмандар күтүшөт. Анткени бул түн бир жылда бир гана жолу келип, анын баалуулугу 83 жылга тете. Албетте, сөз баарыбыз билген жана чыдамсыздык менен күткөн кадыр түн тууралуу болууда. Мусулман адам кадыр түнгө туш болуп, аны Аллах Таалага ибадат кылуу менен өткөрсө, ал 83 жыл бою ибадат кылгандай сооп табат. Жаратканыбыз кадыр түндү пенделерине чоң белек катары жөнөткөнүн аңдап жатсаңыз керек. Андыктан бул түндү өткөрүп жибербеңиз, аракет кылыңыз. Кадыр түн Аллах Таала тарабынан акыркы пайгамбар Мухаммедке жана анын үммөтүнө берилген белек. Бул түндө аткарылган ибадат 1000 күндүк ибадатка барабар. Кыргызстанда кадыр түн бүгүн 19-нан 20-майга караган түнү тосулат. Бул тууралуу муфтияттын расмий билдирүү таратышты. Пайгамбарыбыз айткан: Алла Таала кадыр түндү менин үммөтүмө ырайымдуулук кылып берген, мындан башка үммөттөргө берилген эмес. Кадыр деген сөз ислам аалымдары тарабынан 3 түрдүү чечмеленген. Өкүм түнү деген маани. Башкача айтканда, Аллах Тааланын тагдырында өкүмү чыгарылган иштердин ажыратылган түнү деген маанини билдирет. Бул жерде айтылып жаткан тагдыр эзелки белгилеп коюлган өкүм чечимдердин ачыкка чыгуусу болуп эсептелет. Кадыр барктуулук, улуулук деген мааниде, тардык, кысылуу деген мааниде. Мунун мааниси бир түндө жер бетине түшкөн сансыз периштелерге жер тардык кылат. Кээ бир ислам аалымдарынын пикиринде кысылуунун артында чоң жакшылыктар болот. Кадыр түндүн убактысы, кадыр түндүн так убактысы эмес. Исламда кээ бир маанилүү иштердин убактысы так көрсөтүлгөн эмес. Бул нерселер адамдар өздөрү аракет кылып ибадат кылсын үчүн жашырылып коюлган. Ошол сыяктуу эле кадыр кечеси да Рамазан айынын ичине жашырылган. Пайгамбарыбыз кадыр кечесин Рамазан айынын ичинен издегиле. Кадыр кечеси Рамазандын акыркы 10 күнүндө деген сыяктуу хадистерде айткан. Кадыр түндүн артыкчылыктары. Бул түндө жасалган ибадаттардын сообу 1000 айлык ибадаттын сообуна барабар. Бул түнү Жабирейил баштаган периштелер жер бетине түшүп, таң атканча адамдарга салам, тынчтык тилеп турушат. Бул түнү кимде-ким ыхлас менен ибадат кылса, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет. Пайгамбарыбыз кимде-ким кадыр түндү ишенүү менен сооп, үмүт кылып өткөрсө, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет деп айткан. Мусулмандардын арасында кадыр түндү Рамазан айынын 27 түнүндө күтүшөт. Анткени ислам аалымдары Рамазан айынын 27 күнүнө басым жасашып, ыктымалдуу күн катары эсептешкен. Бул жагынан алганда пайгамбарыбыздын ар түрдүү хадистери бар. Мисалы, кудуреттүү түндү Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнөн, жупсуз күндөрүнөн издегиле деп. Кудуреттүү түн бул 27 күндүн түнү. 1000 айдан жакшыраак кадыр түндү асыл түн деп дагы аташат. Анткени кайсы муумин мусулман болбосун, ушул түнү Аллах Таалага чын жүрөгү менен ибадат кылса, анда жаратканынын алдында даражасы жогорулап, анын ыраазычылыгына жана сый-урматына жете алат. Кадыр түнү периштелер адам ата жаратылып, алгачкы бактар жер жүзүнө отургузулган. Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Кадыр кечесинде ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша намаз окуусу керек. Куран окуй алгандар Куран окуп, окуй албагандар аны угуусу керек. Көп дуа кылуу керек. Куран аяттарын, хадистерди жана башка диний маалыматтарды угуу керек. Өткөн күнөөлөргө тооба кылуу керек. Аллахты зикир кылуу керек. Өзүң жана өткөндөр үчүн дуа кылуу керек. Бул ыйык кадыр түн баарыбызга тынчтык, ынтымак жана бакыт алып келүүсүн жараткандан тилейли.